Урматтуу радио угуучулар, COVID-19 токтогон жок. Акыркы маалыматтарды эске салсак, вируска чалдыккандардын саны азайбай эле, тескерисинче 190-95 сандарын көрсөткөн статистика орун алууда. Мындай шартта санитардык эпидемиологиялык режимдерди сактоо талабын күчөтүү керектигин Кыргыз өкмөтү эскертүүдө. Биз бүгүн пандемия шартында бизнес ишмердүүлүгү кандай текшерилип жатат, ишкерлер санитардык эрежелерди сактап жатабы, текшерүү канчалык ачык жана максаттуу жүрүүдө, аша чапкандык орун алган жокпу, ишкердүүлүк жабыркабай тургандай шарттарда эске алынып жатабы, аларды коргоого алган бизнес акыйкатчы институту эмне дейт? Мына ушундай суроолорду топтогон пандемия шартында бизнести текшерүү коопсуздукпу же акча чогултубу деген темада актуалдуу маегибизди баштайбыз. Студиянын меймандары менен тааныштырып кетейин. Бизнес акыйкатчынын орун басары Мүсүралиев Нурлан Жолдошбекович, ошондой эле саламаттыкты сактоо министринин алдындагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин бөлүм башчысы Имакеев Азамат Кыпчакович катышып жатат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Студиябызга кош келипсиздер, урматтуу радио угуучулар. Биздин эфир түз эфирде өтөт. 39-21-90, 39-19-33 телефондору азыр мына ушул актуалдуу маекке иштеп жатат. Анда уктуруубузду баштайлы. Мына республикалык ыкчам штабы менимче кечээ жакында болуш керек, өткөн жыйынында ушул коомдук транспорт, такси, кафе жана ресторандар санитардык эрежелерди буза турган болсо, жабууларын эскертип жатышат да. Тармактык мамлекеттик органдарга бул объекттерди текшерүүнү күчөтүү тапшырылды. Дегенде сөздү сизге берели, Азамат мырза. Кандай дейсиздер? Мына ушул Кыргызстанда коронавирустун жайылып кетпеш үчүн атайын бир санитардык нормалар сактоо талабы бар. Кандай сакталып жатат? Сөздү сиз баштасаңыз. Дагы жолу саламатсыздар. Азыркы күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына COVID-19 коронавирус инфекциясын мындан ары жайылтпоо максатында ар кандай иш чаралар жүрүп жатат. Биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тарабынан атайын токтом кабыл алынган. 244 токтом. Ал токтомдун негизинде убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелерди жана нормативдерди сактоо боюнча атайын эрежелер иштелип чыккан. Ошонун негизинде азыркы күндө мына баягы этаптары менен баардык ишкердик объектилердин баары иштеп баштады. Коомдук транспорттор да иштеп атат. Ошого байланыштуу ошо убактылуу санитардык эрежелерди сактоо максатта биздин территориалдык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборлорунун адистери тарабынан мамлекеттик жергиликтүү администрациялардын адистери менен биргеликте баягы рейдтик текшерүүлөр жүргүзүлүп жатат. Ошо талаптарды аткаруу максатында баягы текшерүүлөрдүн негизинде мындай алганда баардык эле баягы соода тармак жайлары, базарлар, парикмахерлер, кафе, ресторан жана башка өнөр жай баягы ишканалардын иштегени менен ошондой эле баягы коомдук транспорттагы баягы санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо боюнча ошолордун талаптарын кандай сакталып атканы боюнча ошо текшерүү иш чаралары жүрүп атат. Эми Азамат мырза, мына жогоруда мен белгиледим да, мына 190-95 деген 3 күндүн ичиндеги азыркы статистика. Сакталып атабы сиздин оюңузча? Бул статистика кайдан чыгып атат? Эми мындай да, азыркы күндө мына баягы карантин бүткөндөн кийин баардык коомдук жайлардын баары иштеп баштагандан кийин азыркы кезде мына көп жерлерде ошо берилген санитардык талаптар сакталбай келип атат да. Себеби мына эл арасында ар кандай баягы маалыматтар дагы чыгып атат. Коронавирус жок деп атат. Андан тышкары баягы мурунку күчөтүлгөн көзөмөл дагы ошого карата баягы карантин болбой калган себептен элдердин баары баягы көчөдө жүргөндө ошо мындай алганда
масочный режим деп коебуз, ошо масканы тагып бет ушуну каптап сактабай атышат. ошону сактабай атышат. Андан тышкары баягы өздүк гигиена деп коебуз, колдорду өз убагында жууп, баягы антисептиктер менен обработкалап, ошондой баягы сактануу эрежелерди сакташ керек да. Азыр биз көрүп атабыз, мына базарларга барганда, базарларда жада калса мына соода саткан баягы сатуучулар, ошондой эле баягы сатып алуучулар дагы маскалык режимди сактабай, ошондой эле баягы социалдык аралык деп коебуз, 1,5-2 метр деген ошол аралыктардын баары сакталбай келатат. Көп жерлерде баягы санитардык бузуулар көп болуп атат да. Эми бул боюнча менин суроом бар дагы. Анткени канча ушул текшерүү рейд жүргүздүк деп атасыздар, ушул убакта канча мындай бир мыйзам бузуулар болду деп. Нурлан мырза, мына азыр мамлекеттин да бизнестин да алдыга койгон максаты бир да. Анткени мына кыргыз жарандары кайда болбосун жабыркабаш керек. Алар оорубаш керек, ошол эле учурда бизнес да өзүнүн ишин алып кетиш керек. Бизнес иштесе, албетте бул мамлекет үчүн пайдалуу, бирок ошол учурда ал баягы максаттуу болуш керек баардык нерсе. Мына ковид менен күрөшүү, экономикалык ишмердүүлүккө тоскоол жаратпашы зарыл экенин вице-премьер-министр Эркин Асырандиев өткөндө дагы бир ушул боюнча оюн билдирип кетти. Бирок биз эң негизгиси ушул эпидемиологиялык абалды эстен чыгарбашыбыз керек да. Бул эң биринчи көңүл бура турган жагдай. Мына ушул жагдайда бизнес өкүлдөрү кандай алып атат азыр сиздин пикириңизде өз ишин? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Туура суроо бердиңиз. Биз Кыргыз Республикасынын бизнес акыйкатчы институту толугу менен бүгүнкү абалды түшүнөт. Ошол эле кезде жалпыга маалымдоо каражаттарынан ишкерлерге жана бизнес өкүлдөрүнө кандайдыр ашыкча текшерүүлөр жана айып акылар боюнча маалымат келип атат. Ошону эске алып, биздин Кыргыз Республикасынын бизнес акыйкатчы Робин Ортсмит мырза тынчсыздануусун билдирди. Азыр эң курчундуу жана татаал убакытта бизнести колдош керек болуп атат. Ошонун маанисинде мамлекет менен бизнестин ортосуна өнөктөштүрүү болуш керек да. Бирок тилекке каршы жалпы маалымдоо каражаттарынан маалымат алып атабыз. Биринчиден ушу мамлекеттик органдар өзүнүн отчетторунда баягы эле канча текшерилди, канча айып акылар салынды деп ошондой маалымат берип атат. Ошондуктан бүт коомчулуктун мындай ою жаралып атат да, ушу биринчи кандай максат мамлекеттин алдында турган, же бул казынаны толтурганбы, же бүтүн эле экономиканын туруктуу жагына кичине көмөк, колдоо көрсөткөнгө. Эми бизнес акыйкатчы институту бул албетте ишкерлердин баягы мамлекет тарабынан бузулган укуктарын коргоо максатында түзүлгөн да, сиздердин. Бул мындайча айтканда көз карандысыз орган. Анан сиздер, демек, сиздердин ушул бизнес акыйкатчы пандемия шартында ушул карантинден кийин мындай бир финансылык басым болуп атат, текшерүүлөр абдан көп болуп кетти, кайра эле ушундай бир айыппулдарды салып атат деген өзүнүн пикирин биз дагы окудук. Мисалы үчүн финансылык басым дегенди сиздер эмнеге негиздеп айтып жатасыздар? Эмне сиздерге кандай кайрылуулар келип түштү? Баягы эле эми жаза кодексин карап көрсөк, 25 беренесинде эки ыкмасы бар экен. Биринчи эскертүү, экинчиси айып салуу. Эми карап көрсөк, бизге келип жаткан маалымат боюнча, биздин мамлекет текшерүү органдар эскертүү жана мындай түшүндүрүү жумуштарын толугу менен алып барбайт. Келип эле баягы нарушение болсо, ошо айып акыларын салып кетет экен протокол боюнча. Мына бизге деле протоколдордун копиялары бар, бизге жөнөткөн. Ошол кезде карап көрсөк, мына Азамат мырза иштеп жүргөн орган бүгүнкү күндө мамлекеттик көзөмөл органдардын тизмесине кирет.
Бирок биз бүт баарыбызга маалым текшерүү мораторий деген киргизилген 23-жылга чейин. Ошо бизге түшүнүксүз болуп атат, кайсы мыйзамдын негизинде ошо ишин алып барат деп. Азамат Кыпчакович, мына азыр мындай болчу да, биздин бизнес өкүлдөрү дагы мындай текшерүүгө азыр мораторий жарыялаган деп, алар дагы мындай бир текшерүү, ыксыз текшерүүлөрдү айтып келип, чын эле мындай болбошу керек деп. Бирок ошондой шартка да көнө калгандай да. Азыр эпидемиологиялык абалда канчалык, мисалы үчүн азыр мына эскертүү деген орундуу, мисалы үчүн азыр биз коркуп атабыз да, бул пандемия менен күрөшүп атабыз да, бул жайылып кетпесин деп. Бирок ошол эле учурда бул жагдайда кандай иш алып барыш керек эле? Мына текшерүү дегенде эмнелерди текшересиңер, анан кийин эмнелер кайсы учурда түшүндүрүү иштери жүрүш керек эле? Бул жерде мындай бар ушул негиз? Ооба. Негизинен алганда мына Нурлан мырза туура айтып кетти, баягы 2 жылдык мораторий жарыяланбады беле текшерүүгө. Бирок бизде жанагы ишкерликтерди жөнүндөгү мыйзамдын 7 беренеси бар. Ошо берененин негизинде баягы мамлекетте же өлкөдө санитардык эпидемиологиялык абал күчөгөн кезде адамдын ден соолугун баягы алдын алуу максатта ошондо баягы биздин адистер мораторийге карабай текшерүүгө укуктуу да. Азыркы учурда. Анан биз мына этап менен ачылардын астында ар бир баягы биздин жергиликтүү санэпид көзөмөлдөө борборлору тарабынан ишкерлердин баарына санитардык көрсөтмөлөр берилген. Ушундай убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелер, нормативдер кабыл алынып бекитилген. Ар бир баягы объектилер боюнча өзүнчө баягы алгоритмдер сыяктуу эрежелер бекитилген болчу да. Ошол эрежелердин баары баягы санитардык көрсөтмө катары иштегенде ошо санитардык эрежелерди сактоо боюнча санитардык көрсөтмөлөр таратылып берилген. Азыркы күндө мына биздин адистер тарабынан жана жогоруда айтып кеткендей ошо рейдтик текшерүүлөр жүрүп атат. Ошо текшерип баштагандан бери мына 12713 объект текшерилиптир, берилген маалымат боюнча акыркы. Ошондо текшерүү убагында дагы кандай баягы бузуулар болсо, ошо бузууларды баягы оңдоо иретинде дагы санитардык көрсөтмөлөр да берилет. Ошого карата 5904 санитардык көрсөтмө берилиптир. 1868 протокол түзүлүп, 1823 баягы штраф, айып салуу боюнча токтом чыгарылган да. Бардык баягы суммасын алсак, азыркы күндө ошо 2.850.000 сомго чыгыптыр штраф, айыптардын суммасы да. Ошол эле мезгилде баягы ошо берилген санитардык талаптарды аткарбагандыгы үчүн 26 баягы иш болсо ошо правоохранительный орган, укук коргоо органдарына берилди. Алар дагы карап чыгып ошо өздөрүнүн решениясын чыгарышат да. Ошондой эле мына бизде ошо текшерүү убагында чынында эле баягы бузуулар аныкталып атат. Бул эң биринчиден баягы кирип келатканда, киргенде входной фильтр деп коебуз. Кирип баратканда ар бир соода саттык тармагы болобу, немелерде санитайзерлер болуш керек. Колду обработка кылып кирип баратканда мына азыркы күндө ири соода саттык борборлорунда чынында эле баягы ошо эрежелердин көбү сакталып келип атат. Кирип келатканда бесконтактный температураларын адамдарды текшерип,
ошондой антисептиктер коюлуп, санитарлар коюлуп, өз убагында баягы дезинфекциялык жууп тазалоо ошондой иштер жүргүзүлүп атат да. Ар бир немелерди маскасыз киргизбей, анан жанагы ушундай соода саттык тармактарында громкоговоритель радиолору да бар. Ошолор менен баягы өз убагында ошо элдерге билдирүү жасап турса жакшы болот эле деп ойлойбуз да. Эми мындай да, бул экономикалык ишмердүүлүгүн баштаган жана карантинден кийин баштаган ишкерлерге алдын ала ушундай көрсөтмөлөр берилген да. Мына ушул инструкцияларды силер так сакташыңар керек деген. Мисалы үчүн кандай дейсиз? Бул ушундай эмне себептен мисалы үчүн сиздерге ушундай кайрылып атат? Бизди ыксыз эле текшерип атат деп. Эгерде мына азыр Азамат Кыпчакович айтып атат, бир топ цифралар менен келтирди. Көрсөтмөлөр берилгендигин алдын алуу. Көрсөтмө деген бул алдын ала эскертүүбү? Ооба. Эскертүүлөр берилген. Анын ичинде айыппул боюнча дагы мынакей цифраларга атап кетти. Кандай? Алар ошол нерселерди сактаганга даремети жетпей атабы же кандай болуп атат? Бул маселени биринчи вице-мэр менен Бакетаев Алмаз Кужбекович менен талкуу кылганбыз. Өзгөчө бир жыйналыш болгон. Ошол жактан ишкерлер өзүнүн дагы баягы далилдеген видео тасмаларын көрсөткөн. Келип алып эле баса калып туруп эле штраф протокол жазып эле акча долоп, ушунда коррупция деле болгон учурлар болду. Эми бүт баары эмес, айрым кездерде деле болду. Ошонун негизинде ушундай бир маалымат жаралган. Ошондуктан жалпы бизге түшүп аткан маалымат, массалык каражаттын алымдоо каражаттарынан да түшкөн. Ошо көбүнчөсү, эми көбүнчөсү бир өлкөсү эми баягы мыйзамсыз болуп атат деген ойдобуз да. Ошондуктан эң маанилүү нерсе бул бүгүнкү күндө эң татаал убакта бизнес жаңы эле баштап атат карантинден кийин. Өзүңүз билгендей 2,5 ай отурдук бүт баарыбыз үйлөрүбүздө. Баягы кичи ишкерлер күнүмкү кирешесин таба албай өтө эле кыйналып, азыр эң башынан баштап ушул кезде эң маанилүү деп эсептейбиз. Могу өкмөт баягы карантинди ыкмалына салбай, кичине колдоо көрсөтүп, көмөк көрсөтсө, түшүндүрүп, анткени мына баягы эле рейдтик текшерүүдөн кийин бизнес жактардын аттары деле чыгып кетет. Жалпыга маалымдоо каражаттарын. Ал деле өзгөчө бир имидждин начар жагын көрсөткөн нерсе деп эсептейбиз да, мындай болбош керек да. Нурлан мырза, ишкердүүлүктүн кайсы түрү ошол ыксыз жанагындай текшерүүлөргө, жанагындай басымга туш болуп атышат? Мисалы, биз жанагы экономикалык ишкердүүлүк деген ошол эле кафе ресторандарды кошсок болобу? Мисалы үчүн ал жерде көбүнчөсү соода менен жанагы. Соода менен. Эми ошол жерде кээде барганда чын эле кээ бир жерлерде так сактап атышат. Кээ бир жерлерде жанагындай нерселерге дагы деле көңүл бурбай атышат. Эми азыр карантиндин жумшарганына 1 ай болуп калды да, мына майда биз киргиздикпи карантин, мындай кээ бир нерселер чектөөлөрдү алдык, ишке киришти. Ошол учурда дагы булар өздөштүргөнгө убактылар бар эле да. Ыксыз текшерүү болгондо, мисалы үчүн, Азамат мырза, канча киши барып текшересиздер? Бул текшерүү комиссиясында кимдер бар мисалы? Силер текшерип кеткенден кийин да дагы барып атышабы мисалы? Жок, дагы бар мындай да. Мүмкүн эмеспи? Жок, андай мүмкүн эмес. Негизи текшерилгенде бизде мына 4 бөлүм бар да. Ал бөлүмдө мына коомдук тамак аш жайларын текшере турган бөлүм, гигиена, питание деп коебуз, гигиеналык питание боюнча бөлүм, коммуналдык объектилерди текшере турган бөлүм, промышленный объект, өнөр жай объектилерин текшере турган бөлүм, андан тышкары баягы окуу жайларды, бала бакча ошолорду текшере турган өзүнчө дагы бөлүм, 4 бөлүм. Ошо 4 бөлүмдүн адистери өздөрүнүн баягы объектилери бар, көзөмөлгө алынган. Ошо көзөмөлгө алынган объектилерди баягы өздөрү баягы тактап, бүгүн кайсы районго барып, кайсы жактарды текшеребиз. Күнүнө бир 4-5 объектилерден ошондой текшерилип турат да. Анан ал текшерилген убакта
булар азыркы күндө мына жогоруда айтпадымбы, жергиликтүү мамлекеттик органдар, гос Өздөрү да администрациялар катышат. ошолордун адистери менен чогуу. Ошондой эле мына өткөндө мен дагы бир жолу чыгып келдим. Ошондо биз менен чогуу дагы салык инспекциянын адистери, ошондой болуп 3-4 адам, 4-5 адам болуп ошо текшеришет да. Ошондой рейдтик текшерүүлөр болгондо билбейм, эми баягы бул киши айткандай коррупциялык элементтер да болуп атат деген андай пока бизге так маалыматтар келип түшө элек. Бирок айрым учурда мындай да кылып коюшу мүмкүн да. Сен дагы деле санитардык норманы сактап айтасың. Момча акчаны бер, болбосо мен мындай кылам дейиши да мүмкүнбү ушундай? Мисалы, көбүнчө учурда биз баягы ошо текшергенде сразу эле баягы айып пул салып, штраф салып неметпейбиз. Биринчи мына текшерип неметип келгенде мурда берилген санитардык көрсөтмөнүн аткарылышын карайбыз да. Санитардык ошо көрсөтмө берилди беле, алды беле, алсаңыздар гана аткарып атасыздарбы, аткарган жоксуздарбы? Ошондой эле эгерде аткарылбаса, анда сөзсүз түрдө баягы протокол түзүлүп, андан кийин же жанагындай айткандай эскертүү же болбосо штраф салынат да. Ошол эле мезгилде дагы текшерип бүткөндөн кийин дагы эгерде ошондой өтө кооптуу эмес баягы бузуулар болсо, анда дагы санитардык көрсөтмө берип өзүнчө убакыт беребиз да. Например, 3 күн же 2 күн. Ошо 2 күндүн ичинде могуларды жазагыла. Санитардык талаптар бар. Ушулар боюнча жазагыла. Эгерде ошо 2 күндөн кийин кайра келип текшеребиз деп баягы айтып кетишет дагы, анан ошо санитардык көрсөтмөнүн аткарылышын кайра келип текшериши мүмкүн. Биз штабтын бир жыйынындагы маалыматты уксак, ошо ишкерлер баягы санитардык көзөмөлдөөчү баягы сактабагандыгы туурасында суроолор көтөрүлдү да. Анан айрым ишкерлер ошол штрафтарды, айыппулдарды төлөп коюп, анан кайра эле ошол нормаларды бузганга барып аткандыгы айтылып атат да. Ушундай жагдайлар көп болду. Мисалы үчүн сиздерде бар ушундай маалымат, мисалы? Жок, андай маалымат жок. Барбы сиздерде ушундай? Эми андайлар дагы негизинен алганда бар. Ошол эле мындай алганда коомдук тамак аш жайлары көбүнчө барып текшерип, ошол эле мезгилде баягы биз санитардык көрсөтмө берип, ар бир мына столдор болсо аралыкты сакталып коюлушу керек. 50 кишиге чейин адамдарды баягы массалык мероприятияларды өткөзбөгүлө деп ошондой көрсөтмөлөрдүн баары берилсе, ошого карабастан кээ бир коомдук тамак аш жайлары ошондой чоң массалык мероприятияларды өткөзүп атат. Өткөндө эле өзүңүздөр күбө болдуңуздар, жана Кайнар ошол жакта дагы болуп өттү деп. Бул жабылдыбы? Жабылган жок, көрсөтмө берилди, штраф салынды. Азыркы күндө иштеп эле атышат да. Ошол сыяктуу баягы көбүнчө ошо коомдук тамак аш жайлары текшерүүлөр күндүзү жүрөт эмеспи? Күндүзү жүрүп, анан баягы кечинде иштеген ошондой коомдук тамак аш жайларын көрүп атабыз да. Кечинде карасаң аябай киши толтура, баягы социалдык аралыктар сакталбайт. Ошо берилген баягы гигиеналык, санитардык, эпидемиологиялык эрежелер да сакталбай, ошондой учурлар бар да. Бирок ага карабастан баягы биздикилер бир текшерип, андан кийин предписаниянын аткарылышын ошо текшергенден кийин анан кайра барып деле текшерилбейт. Ошончу баягы бу жерде ошо ишкерлердин, жетекчилердин жоопкерчилиги болуш керек да. Биз ошо суранып кетер элек, баягы ишкерликтердин, баягы жетекчилердин өздөрү жоопкерчи болуп, ошолорду так аткарып, ошол жерде баягы иштеп жаткан өздөрүнүн кызматкерлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушундай кылгыла деп ошондой иш чараларды жүргүзсө жакшы болот эле. Түшүндүрүү иштерин ким жүргүзүш керек? Азамат Кырчакович. Мындайда бизде азыр ушуга да жооп бересиз азыр. Кафе, ресторандардан тышкары
сулуулук салондору дагы бар да. албетте. Санитар эжелерди сактабай атканын ошол эле көрүп атат да, коомчулукта бул жөнүндө да айтып атышат. Мисалы, жана чач тараштарга косметология жанындагылар эшигин акырын илип алышып, анан көптөгөн бир жарандарды кабыл алуу жүргүзүлөт экен да. Элдин көбү азыр ошондой бир сулуулук салондоруна да жашырынып барат экен. Бул жерде эмне үчүн бул жагдайга мындай бир жол берилип атат, мисалы үчүн кандай коопсуздук мындай сакталып жатабы? Эми жана жогоруда айтып кеткендей, ар бир Кандай болуш керек? тармак боюнча ошондой текшерүүлөр жүргүзүлүп атат. Анын ичинде дагы мына Бишкек шаары боюнча эгерде алып кетсек, ошо парикмахер, сулуулук салондору боюнча ошолордо дагы текшерүүлөр жүрүп атат. Ар бирөөсүнө баягы кандай санитардык эрежелер сакталыш керек, ошолордун талаптары түзүлүп, өкмөттүн токтому менен бекитилип берилген. Ошол талаптардын баары сакталышы керек, албетте. Бирок сиз айткандай, кээ бир ошондой парикмахерскийге кирсең, баягы очередь болуп, кишилер баягы санитардык аралыктарды сактабай, баягы ошондой услугаларды алып атканда дагы баягы хотя бы минимальный санитардык эрежелерди сакташы керек эле да. Ал эрежелер да сакталбай келет. Ошо Бишкек шаары боюнча эгерде алсак, мына азыркы күндө 407 ошо сулуулук салон парикмахерскийлерди текшериптир. 182 штраф салыныптыр. Ошо бузуулар кодекси боюнча 150 беренесинин негизинде. Эми бу жерде ошо ар бир ишкер болобу, ишкер болбосо дагы жанагы келип аткан посетительдер, алар дагы өздөрүнүн баягы талаптарын коюш керек да. Ар бирөөсү баягы сурап, эмне үчүн сиз ушул эрежелерди так аткарбай атасыз деп сураса, может быть, мындай айтканда ар бир адамдын аң сезими өйдө көтөрүлөт беле деген сөз бар да. Анан бизде мына саламаттык сактоо тармагында бизде ден соолукту чыңдоо республикалык борборубуз бар. Ошо борбор тарабынан социалдык баягы интернет сайттарында ар бир ошо коронавирустук инфекциянын алдын алуу боюнча мындай алганда массалык маалымат каражаттары катары ошо кантип сактануу керек эрежелери боюнча айтылып турат. Бирок бул жетишсиз болуп атат окшойт, плакат, ошондой немелердин баары чыгарылган. Бирок чынында эле азыр айта кетсек, кичине ошо жетишсиз болуп атат окшойт да. Элдердин аң сезимине бул дагы жетпей атат окшойт. Нурлан Жолдошбекович, кандай дейсиз? Мисалы үчүн азыр мына Азамат Кыпчаков ушундай цифралар менен келтирип атат да. Бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы үчүн азыр айтып атпайбы, чын эле санитардык эрежелер сактабай атат депчи. Анда кандай кылыш керек? Алдын ала биздин ойубузду айта кетейин. Жарандардын ден соолугу жана коопсуздугу сактоо үчүн бизнестин санитардык эрежелерди жана чечимдерди сактоо боюнча жоопкерчилик же зарылдыгы эч күмөн турбайт биздин алдыбызда. Аны толугу менен түшүнөбүз. Бирок ошол эле кезде кандай бир мисалдар бар. Мисал айта кетсем, кафе орундар чектелген 50ге чейин. Ооба. Кафе чоң 100гө мисалы. Баягы стөлдөрдүн эч жакка ала албайт экен. Андай бир имараттар да жок, складтар да жок экен. Жөн эле лента менен чектеп коет экен. Клиенттер отурбайт. Бирок ошол эле кезде комиссия келип, мына сеники 50дөн көп экен, штраф салып кетет. Мында бир Азамат мырзага бир суроом бар эле, ошо штраф салган кандай? Комиссия чечими менен чыгабы же ошол эле баягы рейдтик текшерүү мүчөлөрү салабы? Анткени карап көрсөк, муниципалдык кызмат мыйзам боюнча ар бир чечимдер ошо өз алдынча башкаруу органынын алдында комиссия болуш керек экен. Ошо комиссиянын жыйыны менен жана жыйынтыгы менен ошо комиссияга керек болсо баягы ишкерди чакырып, өзүнүн ой пикирин билип, анан кийин бир чечим кылат экен. Ушу
сиздердин жумушуңар ушул негизиндеби же башкача бир ошону түшүнбөй атабыз да биз да. Рахмат. Эми биздин жумуштун баары ошо мыйзам чегинде жүргүзүлөт. Өзүңүздөр билгендей мына бузуулар жөнүндө кодекси кабыл алынган. Ошо кодекстин аткарылуу боюнча дагы 603 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому дагы чыгарылган. Ошол жакта кандай ишти алып барыш керек, кандай штраф салыш керек, бүт баары жазылган. Бул мыйзам негизинде биздин адистер ошо барган жеринде өздөрү чечим чыгарып, кандай бузуулар болуп атат, ошо бузуулардын негизинде алар ошо ордунда айып салганга укуктуу да. Эгерде ошол эле мезгилде ошол жерде ишкер ошо бузууларга макул болбогон кезде протоколдо мен макул эмесмин деген жери бар. Ошол жерде жазат. Эгерде макул эмес болсо, ошол жерге макул эмесмин деп жазып ылдый жагына, анда ошо макул эмес болгондо ал протокол атайын баягы өзүбүздүн органдагы комиссияга алып келип берилет дагы, ошол жерде комиссиондон каралат. Комиссиондон каралып, ошо туурабы, туура эмеспи, туура коюлдубу, ошонун баарын комиссиондон каралып туруп, анда ошондон кийин чечим чыгарылат. Же штраф салынат, же предупреждение берилет, эскертүү, же болбосо санитардык көрсөтмө кылып, же болбосо тиги токтомду жокко чыгарганга укуктуу да. Ошондой болуп жүргүзүлөт. Мисалы, жана сиз айтпадыңызбы, мына текшерүү дегенде эмнелер кирген? Мисалы үчүн дезинфекция иштери жүргүзүлүп жатабы, ошол жерде. Анан бир кызматкерге деп коебузбу, же ошол жерге кире турган адамдарга жана санитайзерлер кандай, анан канча болушу керек деген нормалар бар да. Ошол жагын карайсыздар. Анан дагы эмнени карайсыздар? Мисалы үчүн силер мындай бир канааттанып кетиш үчүн, мисалы аралыкты сактоо канчалык деңгээлде болуп атат дейсиздер. Анан кийин мына ошол нерселерди коюп алыш үчүн азыр мен Нурлан Жолдошбековдун суроосун карап туруп ойлоп атам да, мындай сиздер ошол комиссия өзүнүн мындай бир кызматын мындай бир кыянаттык менен пайдаланып кетпеш үчүн жанагындай акча жагындагы туура ошол учурда туура чечилиш үчүн эмне үчүн ал макул эмес болот да, эгерде сиздердин ошол нерселер так көрсөтүлгөн болсо. Мына ушундай жагдайда болбош үчүн эмнелер мындай бир механизмдер колдонулат? Эми негизинен алганда баягы текшерүү убагында биздин жанагы талаптарды айтпадыкпы? Ошо например, бир эле маска болсо, ошо масканы ар бир иштеп аткан кызматкер эгерде 10 саат иштесе, бир 2 саат, 3 сааттын убагында бир масканы алмаштырып ошо тагып туруш керек да. Ошого чейин карайсыздар да, туурабы? Ошого чейин карап, мына бүгүн канча саат иштеп атасыз, өзүңүздө мына запас маскаңыз барбы дегенге чейин карашат да. Ал көрсөтүш керек. Мына менде запас мына 10 маскам бар, же болбосо 5 маскам бар, ушул мага жетет деген сыяктуу да. Ошондой эле баягы дезинфекциялык каражаттар. Биздин талаптар боюнча дезинфекциялык каражаттар бир 5 күнгө же болбосо ошо 10 чакты күнгө жеткидей дезинфекциялык каражаттары болуш керек да. Дезинфекциялык каражаттары барбы, жокпу? Эгерде жок болсо, же болбосо жанагы жуучу жайларда дагы баягы жуучу каражаттары барбы? Өз убагында баягы уборкалар жүргүзүлүп атабы? Уборка жүргүзгөндө ошо дезинфекциялык каражаттарды колдонуп атабы? Бижиш аяк же болбосо немелер жууганда дагы кандай жууп атат? Ошого карата баягы инструкциялар бар, ошол инструкциялар сакталып атабы? Ысык суу, муздак суусу барбы? Ошондон бери каралат да. Анан текшергенде негизинен алганда мына ар бир текшерген убактылуу санитардык эрежелери боюнча текшерүүгө барса, ошо убактылуу санитардык эрежелердин талаптарынан ашыкча текшергенге укуктары жок, мындай айткандачы. Ошол талаптарды гана текшериши керек.
Анан эгерде ал убактылуу талаптар боюнча барбаса же болбосо баягы арыз түшүп неметкен учурда кайсы эмнеге арыз түшсө только ошол жагын караш керек да. Жанагы экономика министрлигинде дагы баягы ишкерлерди текшерүү боюнча мындай алганда анкета портал проверочный лист деп коет, текшерүү баракчалары бар. Ар бир объекттин ошо текшерүү баракчасында кайсы токтом негизинде кайсы талаптар текшерилип турганы жазылуу да. Ошол талаптардын негизинде ошондой текшериш керек. Ошого карата баягы өзүнчө балдар дагы коюлат. Андан кийин ошого карата баа берилет да. Ошондой болуп текшерилиши керек. Эми биз бүгүн теманы ушундай койбодукпу? Пандемия шартында сиздер тараптан жүргүзүлүп аткан текшерүүлөр бул акча чогултууга максат болуп атабы же бул коопсуздук жагына каралып атабы деп. Азыр мына Нурлан Жылдышбекович айтып атат, мына финансылык басым да коюлуп кетип атат депчи. Ушул жагдайда Нурлан Жылдышбекович, сиз айтсаңыз, биздин азыркы ишкерлер мына ушул пандемия шартында балким жанагындай иштерди туура уюштура албай жаткандыр балким. Анткени аларга дагы азыр пандемия башкача иштегенге мындайгы үйрөтүп атпайбы? Баягы мурункудай эмес, жанагындай кошумча бул түйшүк кошумча каражат, жанагындай нерселердин баарын сатып алып коюш керек. Санитайзерлерден баштап ошол эпидемиологиялык бүт эрежелер сакталыш керек. Балким өздөрүнөн болуп жатпасын. Сизге эмне себеп болуп атат да? Мисалы үчүн кандай ыңгайсыздыктар бар азыр? Мисалы бизде мындай бир суроо жаралып атат. Мына мобилдик группалар деп коесуңар, Ооба. Анын катарына ичинде мамлекеттик салык инспекциясын Кошо жүрөт. Анын максаты эмне мисалы? Эч кандай таасирин тийгизбесе ошол санитарно эпидемиологический абалдын анан кандай максаттары эмне? Ошон үчүн Эмне максатта алар курушулат? Эми алардын максатын салык инспекциясынан сураш керек го дейм да. Биз сурайлы. Биз болсо өзүбүздүн Негизи сиздер жүргөн комиссияда барбы алар? Кошо жүрөт. Көбүнчөсү мамлекеттик администрация менен жүрүшөт. Алар баягы бир эле жолу ошо ачышканын көргөм, мындай билбейм точно. Так айта албайм да. Негизи салыкты төлөбөй калса ошол жерден анысын да текшерет да, мисалы үчүн салыкты төлөп атасыңбы, кандай болуп ошон атасың? үчүн суроо жаралып атат. Биринчи эң башкы максат эмне? Бул баягы эпидемиологиялык ситуацияны сактоо же жакшыртообу же казынаны толтуруу? Кандай дейсиз? Негизинен алганда мына биздин жергиликтүү мамлекеттик администрация тарабы алар дагы ошо коопсуздук эрежелерин сактаганга, ошолордун сакталышына көмөк көрсөтүш керек да. Эгерде мындай алганда биз текшерген объектилер булар көбүнчөсү баягы стационарный объектилер текшерилет. Ал эми мына баягы көчөдөгү саткан, уличный торговля деп коебуз, ошол сыяктуу немелердин баарын же болбосо Аны да силер карайсыздар. мусорларды аларды биз карабайбыз. Аларды ошо Эми санитардык эпидемиологиялык абалды бузуп атат да. Мамлекеттик госадминистрация караш керек. Жанагы кодекстин негизинде алардын ошо өзүнчө беренелери бар. Ошолордун негизинде алар айып пул салганга да укуктуу да. Ошол себептен баягы мындай айтканда текшергенде бири-бирибизди дублирование деп коебу, дублирование болбош керек. Ошол себептен ар бир текшерген органдын өзүнүн мындай айтканда чектелген мыйзам чегинде ошо иш чаралары бар. Эми мурда иш чаралардын негизинде иш жүргүзүлөт да. Мурда эми биздин ишкерлер мындай бир капысынан бир текшерүүгө кабылчу эмес да. Азыр болсо чын эле санитардык эпидемиологиялык кызмат бул жагын капысынан айтпай эле барып текшеришет да. Азыр ошондой укук бар да. Анткени азыр абал башка. Балким биздин ишкерлер ошондой текшерүүгө балким көнгөн эместир да. Ошон үчүн балким сиздерге да кайрылып аткандыр. Бул жагын да карап көрсөтүңүздөр да, туурабы, Нурлан Жылдышбекович? Эми бүт ишкерлер боюнча айта албайбыз. Биз жана бизге кайрылган же бизнес ассоциациялар, өнөктөштөр жактан келген маалымат менен пайдаланып атабыз. Эми чын эле ошондой ишкерлер бар. Эрежелерин бускан,
бирок биздин биринчи принципибиз бул акыйкатчылык. Ошондуктан мисалы ошол эле ишкерлер бизге ушул маселе менен кайрылса, биздин укугубуз бар андай маселени карабаганга. Анализдейсиздер да сиздер дагы, туурабы? Акыйкат пикириңерди айтыш үчүн. Анализдейбиз, жасайбыз, бүт карайбыз, бирок баягы ошондой эле убакытта, учурда көп эле орусча айтканда добросовестный бизнес жактан ушундай даттануулар түшүп атат да. Мисалы жана мисал келтирип кетпедимби? Ошол залда бир 100төн көп экен, бирок 50 менен эле пайдаланат, бирок ошол эле кезде текшерүү келип, мына сеники 100 экен, төлө деп штраф, айыппулду төлө деп ошондой бир талап кылат экен. Анан биз дагы барып сурап көрдүк, эмне үчүн мындай болду депчи, ошо ишкерден. Айтып атат, мына кафе чоң деле эмес, склады жок, бул билбейм каяка бул стөлдөрдү ыргыт саламбы же эшикке тургузуп саламбы деп. Ошон үчүн чектеп койгон лентаны, атайын лента. Бирок ошол эле кезде текшерүүчүлөр келип, мына сиздики 100 болуп атат, айып пул. Жок, сиздер барганда эми адамдарды санайсыздар да, туурабы, текшерип атканда? Посадочный место болот. Же столдорду санап кетесиңер, бош болсо эле. Жок, негизи мындай посадочный эмес, анан адамдарды да карашат да. Караш керек да. Азыр 50 киши отурбайт. Баягы билбейм, может аша чаап кеткендиктери да бардыр. Эми 5 кол тең эмес дегендей. Аша чаппаш керек да, бирок. Биздикилер аша чаппаш керек. Эгерде ошондой фактылар болсо, мына биз департамент өзүнчө ошо текшергендерге чара көрө алабыз да. Ошондуктан ошондой немелер болсо бизге маалымат жиберсеңиздер, ошону мыйзам чегинде карап. Эми ушул сыяктуу көрүнүштөрчү бул бир эле Кыргызстанда эмес экен да. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө дагы карантиндер жумшарып, анан кафе, ресторандар иштеп, анан ошол жана коомдук тамактануучу жайларда кишилер абдан арбып көп барып аткан учурлар, анан ошол эле санитайзерлер, ошол эле термометрлерди ишкерлер койбой атканын даттанып аткан учурлар Россияда дагы бар экен, мисалы үчүн Москвада, башка жерлерде көп экен. Ошол эле тиги маска тагынбай жүргөндөр да. Анан бул эми мыйзам бузуу болуп атат. Азыркы чыгарылган эрежени бузуп аткан болот. Демек бизде бир эле ошол айыппул деле салып койбостон дагы башка чаралар колдонуп атабы мындай? Албетте. Кандай чаралар колдонуш керек? Негизи мына түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт да. Санитардык просветалык иштер, түшүндүрүү иштери, ошо мына азыркы күндө сиздерге рахмат, күнүгө массалык маалымат каражаттарынан ушундай телепередачаларды уюштуруп, интервьюлөрдү алып, ошолор боюнча баягы күнүгө берилип жатат да. Мунун баары баягы ошо элдердин аң сезимин өйдө көтөрүшүнө баягы салым кошулат да. Бизде мына иштеген адамдардын баары күнүгө 2-3 жолудан ушундай чыгып, радио аркылуу, телевидение аркылуу, андан тышкары мына биздин дагы өзүнчө социалдык тармактардан берген маалыматтарыбыз бар, ошолордон берип турушат. Эми биздин убактыбыз аягына чыгып калды, тилекке каршы. Сиздер айткан, мисалы үчүн ошол текшерүү комиссиясына жөн эле бир адамдар кирип калбаш керек. Ошол эле салык кызматы эмне себептен барып атканы туурасында дагы биз аны да тактайлы. Урматтуу радио көрүүчүлөр, биз ушул COVID-19 учурунда, пандемия шартында бизнести текшерүү кандай жүрүп атат, ушул багытта сөз кылдык. Албетте ишкерлүүлүк да жабыркабаш керек. Ошол убакта өлкөбүздө эпидемиологиялык санитардык абалдагы катуу мындай талап болуш керек, ал нерсе сакталыш керек. Мына ушул багытта биз Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин бөлүм башчысы Имакеев Азамат Кыпчакович жана ошондой эле бизнес акыйкатчынын орун басары Мүсүралиев Нурлан Жолдошбекович менен маектештик. Берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушабыз.